Жалал Абад шаарында быйыл өткөн жылдарга салыштырмалуу жол эрежесин бузган, мас абалында унаа айдаган айдоочулардын саны азайганы байкалууда. Өткөн жылы январь айында ичип алып жол эрежесин бузган 4 айдоочу катталса, быйыл бир гана айдоочу кармалган. Быйыл 1 январдан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстер тууралуу түшүндүрүү иштери Жалал Абад шаарында шаар мэриясы менен биргеликте шаардык прокуратура жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы чогуу өткөрүп жатат. Эл менен жолугушуу учурунда мыйзамдарды гумандаштырууга, кырым чөйрөнү азайтууга жана адам өмүрүнүн коопсуздугун жогорулатып, коомдук тартипти чыңдоого аракет болуп жатканы айтылууда. Коомдук маданиятты көтөрүү багытындагы мындай иштер эми такай алып барылмакчы. Ушул тапта шаардын бардык аймактык башкарууларында, эмгек жамааттарында атайын жолугушуулар уюштурулуп, кабыл алынган жаңы мыйзамдардын коомдук баалуулугу тууралуу айтылууда. Эскертүү элдер менен түшүндүрмө иштерин жүргүзүү боюнча тапшырма берилгендиктен биз азыркы учурда спирт ичимдигин ичип алган айдоочуларга карата протоколду толтуруудабыз. Ошондой эле жол кырсыгын жасаган айдоочуларга карата протоколдорду толтуруудабыз. Жана жанында документтери жок болсо, калган айдоочулар ошол 8 берененин ичиндеги эрежелерди бузган болсо, азыркы учурда эскертүүлөрдү берип, жерлеринде жумуш орундарында, күзөт постторунда инспекторлор тарабынан азыркы учурдагы айыппулдар жөнүндө маалымат берип, азыркы учурда жүрүп аткан саясат жөнүндө маалымат берип, эскертүүлөрдү берип атабыз.